саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман кеч. Боз үйдөгү баарлашуу көрсөтүүсүнүн бүгүн 5-чи чыгарылышы. Бүгүн биз ушул Манас жаңырыгы телерадио компаниясы жана социалдык секторлор аркылуу да параллель кетип атат. Мен бүгүнкү коноктор менен тааныштырып коеюн. Мындай акыл кара чачтын ролун аткарып, Шакирт сыяктуу бүгүн буга чейин Алтынбек 5 жолкусунда мен менен болду эле. Бүгүн Асылжан Кыргызда ошо акыл кара чач дегенде функцияны аткарган болот эмеспи айымдардан. Ошондой деп атап койсок да болот, бирок паспорттогу аты жөнү Нарыбаева Асылжан, Кыргыз улуу теңдиги борборунун мүчөсү. Анан биздин негизги коногубуз бүгүнкү Сейитказиева Каникей айым. Экөө тең эле ушул Кыргыз улуу теңдиги борборунун кызматкерлери, мүчөлөрү. Анан ушул сөз башында да мен журналистикадан бир аз четтеп жүргөнүмдүн бир топ сырлары бар, чындап эле. Ошо Кыргыз элинин баалуулуктарын, дөөлөт мурастарын иликтеп, изилдеп, өз көзү менен көрүп, элдин арасында көбүрөөк болдум да акыркы жылдары. Анан тагдыр буйрук ушу силердин Кыргыз улуу теңдиги кут борбору менен дагы байланышып, ишиңерди көрүп, таанышып, чындап эле кызыгып калгандай жайым болду. Бир топ иштерди жасап жүрөсүздөр. Анда Каникей айым өз оозуңуздан кичине маалымат берип койсоңуз да. Бул өзү Кыргыз улуу теңдиги деген эмне деген борбор, кандай иштерди жасайт, максаты эмне дегендей кыскача. Арыбаңыздар, бүгүнкү ушул баарлашууга чакырганыбызга ыраазычылык билдирейин. Биздин коом Кыргыз улуу теңдиги бул кут борбору. Кыргыз улуу теңдиги эл ичинде азыркы учурда алып барып аткан иштеринин негизги түпкү мааниси биздин элибиздин касиетин туура өстүрүү, Кыргыз элинде, Кыргыз жеринде, ааламда тең салмакты алып келүү боюнча адамды кандай тарбиялап өстүрүү, адамдын өзүнүн жүрүш турушу жөнүндө, өзүнүн тарбиясы, үйдөгү орду, коомдогу орду, ушуларды кандай алып туура алып келсе, жаратылышта, жашоодо өзүнүн ордун табат. Кыргыз улуу теңдиги кут борбору бизде иштеп атканына көп жылдар эле болуп калды. Эл ичинде таанылып, билинип, иштерибиз, жыйынтыктары чыгып атат. Ошондо эң негизги биздин колдонуп аткан, биздин элге жеткизели дегенибиз бул тең салмак мыйзамы. Тең салмак бар жерде, теңдик бар жерде бардыгы кут орнойт экен. Шайкеш болот, баланс болот. Бир багыт өнүгөт деген сөз. Кут орнойт. Кыргыз улуу теңдиги деп атаганыбыздын түпкү мааниси бул кут. Кыскартып айтканда кут. Кыскартып айтканда кут. Ал жөнүндө да эми улам өзүнчө кеп кыларбыз. Бүгүн эми негизги темага кайталы. Эне үйдүн куту деген теманы бүгүн талкуулап коелу да сиздер менен. Ушу Кыргыз элинин жашоо турмуш эрежелерин боюнча алганда эненин, аялдын, коомдогу, анан үйдөгү орду кандай болуш керек? Жакшы, аябай керектүү суроо бердиңиз. Буга чейин бизде аялдарга Кыргыз элинде өзгөчө маани берип келген. Ар бир үйдө эненин орду, эненин кылган кызматы өтө так аныкталып, ошого жараша көп нерселер, жашоодо көп нерселер. Бул өтө чоң мааниде айтылат, орноп, түздөлүп, туураланып келген. Кийинки учурларда аялга деген мамиле өзгөрдү. Аял үйдө эле отуруш керек деген мааниде бурулуп кетти. Аял болгондон кийин үйдө отур, үй жумушун кыл. Анда эмес эле Москвалап, көчөлөп, базарлап чыгып кетти го кайра көбүрөөк. Жок, ал базарлаган деле аял табыш керек болду. Демек, жашоо турмуш корректировкасын киргизип атат, киргизип кетти. Кандай болуш керек эле идеалдуу түрдө? Ошол нерсе деле биздин аялга деген мамиле бузулгандан баштап, анан бурулуп кетти да. Демек, ушул жерде өтө терең маанини карап чыгып, Кыргыз эли аялга кандай маани берген, кандай орун берген, ушуну табууга аракет кылып атабыз, таптык, жеткизүүгө аракет кылалы эми. Кыскача айтканда, аял үйдүн куту деп айтылып келет. Муну бизде Кыргыз элинде кичинекей баладан баштап баары эле түшүнөт. Эне үйдүн чырагы, куту дегенди. Үйдөгү кутту кармап, алынын келишинче ар бир аял сактап келатат.
аракетин кылып келатат. Себеби кыргыздын аялдарынын канында бар бул. Ал эми мына коомдогу орду, аялдын коомдогу орду баягы мамиледен бузулуп кеткен үчүн биздин коомубузда өтө туура эмес иштер жүрүп кетти. Аял киши коомдо эмес, үйдө эмес, коомдо дагы. Мына бийликтин деңгээлине чейин кутту кармап берсе, ошого туура мамилесин, өзүнүн болгон аракетин жумшап, уютуп берсе, биздин коомдо дагы тынчтык келет, тең салмак келет. Бизде аялдарга деген мамиле өзгөрдү дегеним, мына коомдо деле. Бир жетекчилик орундарга барса, аялсың деген мамиле сезилип турат. Демек, аялдын мамилеси, аялдын даражасын түшүрүп атабыз. Сен аялсың, унчукпа деген сөздөр кетип атат. Байкалып эле атат, коомубузда бул өтө сезилип эле билинип турат. Мына ошол жерден баштап коомубуздагы тең салмак бузулду. Демек, кыргыз улуу теңдигинин негизги азыркы учурдагы жеткизейин деген ою, иши бул аялдардын коомдогу ордун табуу. Ушул жерге келгенде мына бизде кайра жана тең укуктуулук, гендердик саясат, адам укугу деп отуруп, бир топ кыргыздар өзүнүн баягы жолулуулукка негизделген аялдын өзүнүн орду, эркектин өзүнүн орду, чоң атанын, келиндин, жаш баланын орду деген бар да, мындай жолулуулукка негизделген. Мүмкүн биз ошол батышчыл жолго түшүп кетип бузулуп калган жокпу деп атам мен, кайра. Туура айтасыз, батышты туурап, баягы казды туурап, карганын буту сыныптыр деп болуп атпайбы? Мына биздин азыр буту сынып турган учур. Эмне дегенде батышты туурадык, ооба, башка өнүккөн, мына экономикалык жактан өнүккөн деген ой менен аларды туурап келатабыз. Кыргыз элинде түпкүрүнөн эле аялдарга берген орду зор. Аялдар үйдө, коомдо өзүнүн ордун бийик кармап туруу бир шарттары бар. Ошол учурда эркектерден эмне талап кылынат дегенде, ушул эркек заты, мына табияты эркек, табияты аял. Бул жаратылыштагы берилген ордубуз. Демек, ошол учурда кыргыздар илгери табияттан өзүн бөлүп караган эмес да. Ошого жараша мамилелер көрсөтүлүп, анан ордубуз табылган. Бизде кыргыздын түпкүрүндө аялдын орду, эркектин орду, табияттагы орду керек. Табият берген биздин аткарчу иштерибиз бар. Мына ошого жараша мамилени кармап келген. Ооба. Кээ бир аялдар акыркы мезгилде эркектин да ролун аткарабыз деп, жана обон аялдар чыгып, өтө саясатташып иш кылып, жана сиз айткандай аялда затындагы назиктик, сулуулук, бир керемет касиеттерди ошондой нерселер жаап кеткендей да болуп атат да. Ооба, туура айтасыз аба. Себеби дегенде, табияты аял дедим го, табияты аял, табияты эркек. Ошондо эркек табиятын таанып билип жүрсө, аял табиятын таанып билип жүрсө, тең салмак болот экен. Ошол менен керемет коос. Анан мындай сиздин кийимиңизден улам да, мисалы үчүн жана жолук салынганыңыз эле мелдикинен башкача болуп атат. Мисалы да, анан кийин биз илгери мен жаш мезгилде чоң энелерибиздин баягы чачпактары күмүштөн, эңкейсе бир өзүнчө эле бир коңуроолор кагылып турат эле. Ишылып кийингендин да өзүнүн философиясы бар го дейм, Ооба, себеби жанакы табиятына кайрылайынчы. Аял табияты дегенде, аял заты өзүнүн аялдык табиятын таанып турса, ал эмне деген сөз? Демек, өзүнүн сырткы кебетеси менен, кийинген кийими, сүйлөгөн сөзү, кылган иши менен аялдын мээлимин төгүп туруш керек. Аялдын мына туруш эле өзү үлгү болуш керек деңизчи. Энергия. Аял башатын, аял нурун берип турусу керек. Биз узун көйнөк кийгенде, чачыбызды өстүргөндө, аял энергиясы өзүнөн өзү ишке кирет. Жана айтып кеттиңиз го, обонун аялдар деп. Ошол сымал эле көпчүлүк жетекчи аялдар делечи. Ооба, көрүнүшү аял болуп турат, сулуу кийинип турат, чачын жасалгасы жакшы, баардыгы жакшы. Бирок кылган иши эркекче. Башкаруусу да эркекче. Сүйлөгөн сөзү, турушу эркекче болуп калган үчүн эркек энергия көбөйүп кетет экен да, табиятта. Баланстан чыгып кетет. Баланстан чыгып кеткен үчүн согуш көбөйөт экен. Себеби аял эркек көрүнүп турат, аял эркек экени. Бирок кылган иши эркекче.
аялча сиз айткандай назиктик, мээримдүүлүк, тең салмак жок. Демек биз өзүбүздүн жүрүш турушубуз менен деле тең салмак бузуп алган үчүн көп мына кыйынчылыктар болуп калыптыр да. Ошого дагы түрткү болгон бул эркектер. Кайра эле тең салмак дегенди дагы туура эмес түшүнүп алганбыз. Тең укук дегенди да туура эмес түшүнүп алганбыз. Демек көйгөйлөрдүн жаралышы өзүбүздүн жүрүш турушка да байланыштуу болот экен деген сөз кетип атат да. Анан неме Асылжан айым, сиз интернет колдонуучулар сизди аябай жакшы таанып калышты. Өзгөрүү деген сабактар менен коомчулук билип калды да сизди. Анан негизинен ошол айымдарга арналат го дейм. Ошол өзгөрүү сабактарыңыз жөнүндө айтсаңыз, эмне тажрыйбаны көрсөттү турмуш өзү ошол сабактардан улам? Кутмандуу кечиңиздер менен баарыңыздар менен биринчи учурашып алайын. Андан кийин өзгөрүү сабактары негизи ошол кыргыз улуу теңдигинин негиздеген адамдар аркылуу мени бир багытка салып берген да. Себеп дегенде бул сабактардын түзүлүшү менен эң алгач мен өзүм өзгөрүүм керек эле. Биринчи өзүңөн баштадың да? Ооба. Себеп дегенде азыр Каныке апа айтып өттү, ошол эле учурда аял менен эркек өзүнүн коомдогу, үй бүлөдөгү орду, анын табияты бузулганда жашоодо көп бир сыноолор жарала берет экен да. Баягы адам өзүн таанымайынча, ошол табияты менен жашамайынча кыйынчылыктар боло берет экен. Мына ошол тажрыйбанын негизинде өзгөрүү сабактары түзүлүп калган. Негизинен айымдарга, аялдарга арналат, Ооба. Эң негизинен мен көбүнчө ошо айымдарга ыктап. Мүнөздүү кандай көйгөйлөр бар экен айымдар, аялдар арасында? Сиз байкаган. Менин ошол сабактардагы тажрыйбаларым боюнча аял киши эң негизгиси эле аял киши өзүн таанышы керек экен. Ал ким? Аялдын табияты кандай? Аял эркектен эмнеси менен айырмаланат? Аял эркектен ички аялды күчү менен айырмаланат экен да. Мына ошол учурда ошол өзгөрүү сабактары негизинде ушул аялдар эң негизги учурда эле ошо ичиндеги өзүн таануусу, аялдын күчүн таануусу, ошол эле учурда аялдын табиятына туура келген мүнөзгө ээ болуу. Ушундай жыйынтыктар, тажрыйбалар болуп жатат. Толуктап коеюн. Улантыңыз. Асылжандын сабактарынын негизинде болду деп атпайбы? Кыргыз улуу теңдигинин сабактарынын негизинде ушул сабактар уюштурулуп алып жүрүп атат. Бизде бир карманган багытыбыз бар. Бул оңдош керек ааламды дейт. Оңдош үчүн ааламды, оңдош керек адамды. Оңдош үчүн адамды, оңдош керек аялды. Себеби аялдын күчү абдан күчтүү экен да. Жаратылыш ушундай күч берген экен. Жаратман да. Жаратманды. Адамды аял төлөп атат. Ооба. Анан бир жакында эле жаңы бир мындай бир тактоо болду. Бул илгертен эле келатыптыр. Мен үчүн тактоо болду да. Эркек бул жер жүзүнө келген конок дейт да. Мейман дейт. Аял ошондо ким? Аял болсо бул жер эненин кыздары экенбиз. Ошондо мына жер эне, жана сиз айттыңыз го кийген кийим деп. Кийген кийимибиз, жоолугубуз, мына жоолук деген сөздүн өзү жолуңду ук деген сөз экен. Жолуңду ук, сен аялсың. Ушуну менен деле багытын тактап берип турат экен эң башында. Жер эненин кыздары эмне кылышыбыз керек? Мына Асылжан айтып атат го, сабактарында аял табиятын таануу. Демек жер эне кандай? Жер эне баардыгын батырып атат. Жакшыны да жаманды да батырып атат. Жер эне деп айтат. Жер көтөрүп атат. Биздин кыялыбызды көтөрүп атат, кылган мамилебизди көтөрүп атат. Демек эне деле ошондой да. Көтөрөт, баардыгын чыдайт, көтөрөт. Жакшы жаман деп бөлбөйт, балдарын текши карайт. Ушул тең салмак мына жер эненен үйрөнсөк болот да. Биз аялдар жер эненин кыздары экенбиз. Жакшы экен. Эми 14 жашка чейин балдардын убактысы дээрлик эне менен өтөт экен да, 70-80%. Демек, эне бул тарбиянын да башаты да. Адам катары калыптануу эненин тегерегинде болот. Анан кийин азыр эми бала бакчаларга бармай бар, анан кийин азыр балдарды таштап коюп Москвалап башка өлкөгө кетип калгандагы азыркы салтка айланып кетти. Ошол балдардын, жеткинчектердин, өспүрүмдөрдүн адам катары калыптануусунда
эненин ролу эбегейсиз экен да. Ушул жерде биз эмне бүгүн кемчилдиктерди кетирип атабыз? Кайсыны кандай кылышыбыз керек эле? 12-14 жаш эмес, 12 жаш бул бир бүтүндүк, бир цикл экен да адам жашоосунда. 12 жыл ичинде бала калыптанат экен. Кыз балада, уул балада. Ошол үй бүлөдө 3 илтик. Ата, апа баладан турат да. Ошондо атанын өзүнүн орду бар. Ата бул ошол үй бүлөнүн ээси. Ал багыттоочу. Ата ошол үй бүлөнүн багытын аныктап турат, кандай болсун деп. Ал эми эң негизги тарбия, туура айттыңыз, энеде экен. Биз азыркы учурда балдарыбызды колдон чыгарып алган учур болуп атпайбы? Көпчүлүгү балдарына, мына Асылжан сабактарында көп, ушул боюнча да көп иштейт. Биз сабактарда дагы ушу менен көп жолугушуп, ушул багытта иштеп атабыз. Эң негизги көйгөй, жанакыга кайрылабыз да кайра эле. Аял өзүнүн үй бүлөдөгү ордун жоготту. Аял өзүнүн коомдогу ордун билбейт. Ошондон анан балдарга кайсыл учурда тарбия берет, кандай кылат. Демек, аял менен эркек, ата менен эне өзүнүн ордун билбегендиктен балдарга туура эмес багыт берилип калат экен. Бала бакчада, мектепте, азыркы учурда деле үй бүлөгө деген эң керектүү сабактар жок. Сиз эмне сабак берем дедиңиз өзүңүз дагы? Мен өзүмдү тааныгым келет сабактар. Тааныгым келет деген. Мен ошону тактаганда адам көп нерсе. Сиздин тажрыйбада адамдар өзүн таануунун үстүндө иштешеби экен же андай эмес бекен? Ооба, иштешет. Баары эле эмес го дейм. Жок, бул адамдар өзүнүн коомдогу ордун деги эле ким экенин тааныса жашоо мындан жакшы болмок менимче. Туура айтасыз. Эми ошого аракет кылып баштадык. Мына таанытууга жардам берип, сырткы таасир. Мына сиздер эми ойлойм, сиздер дагы четте калбай ушул багытта. Оңдоо көрсөтүүнүн деле мазмун мааниси, максаты ошого жакын да. Жардам берсеңиздер. Мүмкүн ушул Асыл жандын тажрыйбасынан аялдарга көбүрөөк арналды деп атпайсызбы жанагы сиздин аракет? Негизи адамдар ошол айрыкча жаштар өзүн өзү таанууга убакыт бөлүшөт бекен же мындай кадимки эле турмуштун агындысында эле кетип аткандай бекен? Сиз өзүңүздүн интервьюңузда да берип турсузбу бир жерде проблемаларга кабылып, андан чыгууга болгон аракетти кандай көргөнүңүз, анан ошону менен келип бул жолго түшкөнүңүз жөнүндө да. Бул деле кызык тажрыйба да. Азыркы күндө көпчүлүк учурларда адам өзүн тааныбайт экен да. Тааныбай деле бул жашоодон өтүп кете бериши мүмкүн экен да. Даже ошондой. Бизде ушул кыргыз улуу теңдигинин кылып аткан кызматы, анын мүчөлөрүнүн кылып аткан кызматы, биздин сабактардын кызматы ушул багытта да. Адам биринчи кезекте өзүн тааныш керек экен. Ал кандай бир артыкчылыктарга ээ, кандай касиети, табияты кандай, таланты кайсы тармакка жакын, ата тектен кандай өнөр касиеттер буйрулган, өткөрүлгөн балага берилип келатат. Ошону ачмайынча, өзүн таанымайынча, менин жеке оюмда бул баягы коомдо, үй бүлөдө деле ордун табыш кыйын экен да. Ошого жараша адам өзүн таанымайынча, ошого жараша сыноолор бериле берет экен жашоосунда. Бул жеке менин тажрыйбам, жашоомдон да өзүмө мындай сарысып салып көргөндө ушул жыйынтыкка токтолом да көбүнчөсү. Мисалы, эркектин айтып атпайлыкпы азыр апа да айтып отургандай коомдогу орду, аялдын орду, ошондой эле үй бүлөдөгү орду, алардын бири-бирине болгон мамилеси, ошол нерсени качан ордоруна келет экен, ар бирибиз өзүбүздү тааныганда гана келет экен. Сиздин жана өзгөрүү сабактарыңыз ошо өзүн өзү таанууга болгон жардам да болот да, кандайдыр бир сырткы таасир болуп атат да, туурабы? Мисалы мынтет го, ар бир адам бул жашоого бир максатта төрөлөт. Анан бир миссиясы бар дейбиз, милдет вазифасы бар дейт да. Ошол нерсени такташ үчүн, табыш үчүн кайра эле өзүн таанууга келет экен да. Биз көбүнчө окуйбуз го, максатыбыз эмне, бул жашоодо жаралдык, мисалы аял эмне максатта жаралды, эркек эмне максатта жаралды. Ошол эле учурда
милдет вазипасы бар ар бир адамдын. Ошону такташ үчүн максатты дагы коюп, ошол максаттарга жетүү үчүн дагы эң биринчи өзүн тааныш керек экен да. Ушул нерсе мен ойлойм ар бир адамдын ичинде көкүрөгүндө бар да бул нерсе. Баягы өнөрү, таланты, жашоодогу бир орду, өзгөчөлүк касиеттери ар бир адамда берилген. Болгону ошону тапканга биз өзүбүзгө көңүл бурбай эле сырткы нерседен издеп жүрө берет экенбиз. Мисалы, жанагы тааламды таанын келсе өзүңө үңүл деген сөз бекер жерден чыккан эмес да. Могу ажырашуу деген маселе да. Бул Кыргызда азыркы көйгөйгө айланып калды, ушул көбөйүп кетти да. Ушунун себептерин эмнеден көрөсүз? Жанагы эле кайра эле кайрылабыз ошого. Аял заты, эркек заты, табияты. Күнөө кимде көбүрөөк деген суроо коечу. Мүмкүн аялдар да көбүрөөк го деймиз. Ошол аялдар эгерде көтөрүмдүүрөөк болуп, өзүн өзү таанып, жанагындай конфликтке жеткирбей, мүмкүн жанагы эркектер деле бир мезгилде бала болгон дейт го, эненин баласы болгондо. Анан ошондо көбүрөөк ушул аялдарга байланыштуу деп айтышат го. Кандай деп ойлойсуздар? Эми аялдарга оодарган оңой. Аялдарга оодар беле келатабыз. Бир нерсе болсо эле аялдар дейбиз. Анан бир адис катары пикирди айттыңыз да. Ошону экөө тең күнөөлүү деп атпаймынбы? Мынакей бир алаканы чапсаңыз үн чыкпайт. Экөө керек. Тарс. Ошондо үн чыгып атат. Демек, эки жактан тең бар. А негизги түпкүсүндө ажырашуу көп болуп атканы бул бизде көп жерде жаңылыштар болуп атпайбы? Мисалы үчүн, келаткан келинди келатканда эле туура эмес кабыл алуу. Туура эмес кабыл алуу. Келин дегендин өзүн баягы туура эмес келатканда эле кабыл албайт экен кайнене. А кайнене менен келиндин камыры бир экенин унутуп калып атат. Келаткан келин бул өзүбүздөн эле уулубуздун жары, жубайы экенин унутуп калып атабыз. Келатканда эле мамилени буздук. Келген келинди кабыл алган жокпуз. Келген келинди биз башкача мааниде, башкача көз караш менен кабыл алдык. О киргенде эле келиндин орду жок. Кийин ушуну бузуп алдык чындап эле. Бузуп алдык. Биздин үйгө келген келинге орун жок калса, ал кайсы жерге отуруп эмне иш кылат? Эми мунун төбө кандай болуш керек эле ошо келиндин орду? Келиндин орду келин. Ордун кичине айтсаңыз, кандай болуш керек эле идеалдуу? Идеалдуу түрдө болгондо бул келин кайнененин эле уландысы. Уландысы, сый урмат болуш керек эле. Сый урмат болуш керек, кайын журтту кабыл алуу керек. Ошол эле учурда тай журтуна, өз журтуна, төркүнүнө дегеним туура көз карашта болуш керек. Ушул бул өтө чоң иш экен да. Анан биз жанакы эле сбой башынан кетип атпайбы, жана туура эмес багыт. Келинди келатканда эле ай келин деген кабыл алуу. Ушул нерсени анан жана келди, жашап атышат. Ошондо дагы жана аялдык күчүн, аялдык өзүнүн табиятын туура ишке сала албагандан. Демек, башы барып, жанакы сиз дедиңиз го суроо. 12 жашка чейин кыз баланы, уул баланы кандай тарбияладык? Мына ушул жерден кетип атат. Демек, ажырашуунун түпкү келип чыгышы бул тарбиядан кеткен да. Тарбия туура эмес болгон. Кыз балага кыз баладай, уул балага уул баладай тарбия жок. Чачтын маанисин түшүнбөйт. Жана сурооңузга уландырса эле, чач бул эмне иш кылат? Сиз айткан чачпактардын кызматы эмнеде? Ошонун баардыгын билбегенден келип чыгат экен. Ага ооба ата менен эненин үй бүлөдөгү орду бузулганда, туура эмес тарбия бергенде келип чыгат экен да. Биз ошол сабактарда үй бүлө темасы бар. Үй бүлө багытым менен иштегенде мына асылжан көпчүлүгү кыздарга, келиндерге, аял затына көбүрөөк иштеп атканы бул ошол жана багытыбыз менен оңдош керек аял. Асылжандын мындай кийинүү философиясы жөнүндө оюн билгим келип атат. Себеби өзүнүн кийинип жүргөнүнөн улам таасир, мен деле таасир алдым да. Көбүнчө жана белдемчи кийип, улуттук формада, анан ошол сабак өткөндө да бул сырткы таасир этүү да кандайдыр деңгээлде. Ошол кийинүү жөнүндө да, улуттук кийим жөнүндө эмне үчүн сиз, мен байкасам ушуга жакшы маани бергениңизди көрдүм да. Кийимге өзгөчө маани берүү керек.
себеп дегенде ар бир кийимдин өзүнүн энергиясы бар да. Мисалы көйнөк кийүү, бүгүнкү күндө көйнөктү көп кийбей калып атабыз, жаштар айрыкча кыз келиндер. Көйнөк кийгенде баягы биз алдыда жогоруда айтып өттүк го, аял киши энергияны жерден алабыз дедик. Биз жер эненин кыздарыбыз деп сүйлөштүк, мына ошол көйнөк кийгенибиздин бир өзгөчөлүгү дагы баягы аялдык энергияны топтоонун негизи болуп эсептелинет да. Ошол эле учурда баягы жабык, ачык, көп ачык эмес, жабык кийинип жүрүү дагы аялдык энергияны топтолушуна чоң жардам берет. Белдемчиге басым жасап өтсөк, белдемчи бул белге дем берип турган, аял затына дем күч берип турган, белди жакшы кармап, ошол эле учурда медициналык жактан адамдын денесиндеги кан айланууну жакшыртат экен да. Илгертеден ошол келиндер келин болуп баштагандан баштап белдемчи кийинишкен. Бул азыркы күндө мындай ичти тарткандарды кийип жүрүп атпайбызбы? Ошол эле учурда дене мүчөнү жакшы алып жүрүүнүн дагы бир өзгөчөлүгү, бул кыргыздын кийиминин өзгөчө касиеттерин бири деп эсептесек. Ошону өзүңүз сезесизби? Эл арасында ошол форма менен жүргөндө кандай сезесиз? Буну мен Мисалы үчүн шорт кийгенде, анан кийин тиги форманы кийгенде өзүңүздүн ички дүйнөдө өзгөрүү болобу, болбойбу? Сөзсүз болот. Шорт кийгенде шым кийип алып, анан көйнөк же белдемчи кийгендин айырмасы сөзсүз болот. Белдемчи ошол кыргыз кийимин кийгенде кадимкидей бир түзөлө түшөт экенсиң да, өзүнүн энергиясы, касиети. Мындай жаман ишке деле баргың келбей, элечек кийип, шөкүлө кийип турган кишинин ою деле, жасаган иши деле оңоло түшөт го дейм, Ооба. Ошол кийимдин да таасири ички дүйнөгө таасир этип турат го дейм. Таасир этет. Баягы белди бекем тартып кийгенде белиң кадимкидей түзөлө түшөт. Бел түзөлгөндө жанагы биздин өйдө жактан, ылдый жактан энергия айланып өтөт да денебиз аркылуу. Ошол нерсеге аябай чоң жардам тийет. Анан мындай ишин ийгилик коштогон эркектин артында сөзсүз бир күчтүү аял турат деген бул дүйнөлүк бир тилде ушундай айтылат да элдин ичинде. Демек, ошол эркекти эркек кылганда, эр кылганда, жер кылганда аял деп коет кыргызда. Кыскасы ушул жөнүндө да эркекке таасири. Эркекке таасири абдан чоң. Муну өзүңүз айттыңыз го, эркектин артында, ар бир кыйын эркектин артында бирден кыйын, күчтүү аял турат. Эгерде аялдардын ошол даражага жеткен, ошол эл элге таанылган эркектин артындагы аялы иш кылбаса, уютуп турбаса, ал кишинин, ал эркектин иши алдыга жылбайт да. Бул жанагы аял эркек энергиясынын ишке кирүүсү. Эркектердин ою, мисалы үчүн бир ой жаралды сизде дейин. Сизде бир ой жаралды. Ал ойду сиз ким менен биринчи бөлүшөсүз? Жубайыңыз менен. Жубайыңыз менен бөлүшүп, жубайыңыздын ошону угуусу бул кабыл алуу. Аны кабыл алып, жубайыңыз менен кеңешип иштегенде бул туура айлануу, энергия туура айланды. Демек ишиңиз ишке жылып кетишине шарт түзүлөт. Өзүнөн өзү бул табият мыйзамы. Эгерде аялдарды биз жокко чыгарсак, анда эркек затынын фантазиясы, эркек затынын ойлору, ишке ашуусу жокко эле чыгып калат десек болот. Ошон үчүн азыркы учурда айттык го, аялдардын даражасын көтөрүү, мына баардык жактан көтөрүү жүрүп атат. Бул жаратылыш өзү көтөрүп атат. Ошону эркек заты дагы түшүнүп аялдын жүрөгүндөй болгон, эненин жүрөгүндөй болгон доор келатат деп да айтып атышпайбы? Демек, буга кандай карайсыз? Бул мына келип атат. Муну эркектер деле түшүнүп калдыңыздар. Бирок мен ойлойм, да мурдагыдай матриархат келатат деп сүйүнбөй эле коюш керек менимче. Бул аялдын жүрөгүндөй, аялдын жүрөгү деген согушту каалабайт, туурабы? Сиздер айткандай көтөрүмдүү, аялдын табиятындай болгон доор келатат десе мен макулмун. Мен ошондой ойлойм да. Бирок матриархат келатат дегенге анчейин менин жан дүйнөм кабыл албайт. Билбейм кандай силер. Менин оюм ушундай да. Матриархат, патриархат дегенде эле биз өттү дейм алар. Алар менимче өттү, алдоо. Жок, алдоо болбойт.
матриархат анан патриархат дегенде эле эң биринчи адамдардын оюна азыр бийлик келип калган да. Демек башкарат, камчыны колго алып туруп башкарат. Ошондой мен ошондой элестеттим мисалы үчүн. Бул таптакыр башкача. Демек башкача болуп келет деген. Азыркы туура өнүккөн формасында кайталанат. Эми аялдын табияты сууга жакын, туура, эркектин табияты отко жакын деп айтылат да. Анан эгерде от күйүп аткан отко сууну чачып өчүрүп коюу да мүмкүн. Демек сууну кайнатсаң сага тамак болуп берет, чай болуп берет деген. Демек бул жерде кандайдыр баланс, шайкештик болсо ал өнүгүү өсүүгө алып барат. Туура эмес болсо бири-бирине кайчы кетет деген сөз да, туура. Ушул боюнча оюңарды айтсаңар да. Айта кой. Эркектин табияты бул от жана аба да. Аялдын табияты жер жана суу. Бүгүнкү эфир аялдарга арналып аткан үчүн мен аял табиятын айтайын. Жер дегенибиз айтылып өттү. Азыр аялдар бир жеренедей болгон меримдүүлүккө, көтөрүмдүүлүккө, кабыл алып, аны кайра көбөйтүп, меримдүүлүккө айланып, ишенимдүүлүк менен берүү болуп эсептелинет да. Мисалы, жер табияты дегенде, мисалы, жерге биз бир картошканын уругун сепсек, ал бир 10 картошкага алып чыгып берет да. Ошол сыяктуу эркектин табияты аба от болуп атканда, эркектен чыккан ой, идея, максатты аялдын табияты кабыл алып, ичинде ошону жакшы тилек кылып, ниет кылып, кайра жаратып берүү экен да. Бул табигый эле көрүнүш экен. Буну биз ушу көп кылымдар дейбизби, же болбосо көп жылдардан бери дейбизби, аялдар ушул нерсени жасабай калган үчүн анан мындай ордубузду жогото баштадык го деген ой кетет да менде. Ошону тууралаш керек да. Бүгүнкү күндө ушул биздин коомдун, биздин борбордогу окутуу системасы дагы ушул аял эркектин ордун таанытуу бирден бир багыты десем туура болот. Ушул маанилүү маселеде сиздин оюңуз кандай? Мен улап эле кетейин. Мына күн. Күн бул от. Демек, күн бул эркек энергия. Жер, ай бул аял энергия. Күндү нурун кабыл алып, аял киши өзүнө сиңирип, тууралап, теңдеп, анан жер жүзүндө балдарына берет экен да. Ошол нерсе менен биз күндөн алган нурду, айдан алган нурду тууралайт экенбиз. Эгерде күндүн нурун алып, жакшы жүрөм десе, атага деген көз карашты тууралоо керек. Айдын нурун алып, айдын энергиясын алып, сезимтал болуп, тартылуу күчүн ишке салам десе, бул айдын энергиясы, ошону тууралайм десе, энеге деген мамилени тууралаш керек. Ата менен энеге деген мамилени тууралаганда, адамдын ичинде жана сиз айткан от энергиясы, аба энергиясы, жер, суу энергиялары тең салмакка келип иштей баштайт. Ошону тууралоодо кандай кылам деген суроо келип чыкканда эле мына эң жөнөкөй. Демек, ата менен энеге деген көз карашты, аял менен эркекке деген көз карашты тууралап, мамилени оңдоо керек экен. Бул шарт. Бул алам мыйзам экен. Бул философияны бизде илгертен кармап келген экен. Кийимге салынган, боз үйдөгү аял эркектин ордуна салынган, жашоого салынган. Ар бир кыймылыбызда, ар бир айткан сөзүбүздө салынган бул. Демек, кыргыздын терең философиясы бул табият менен жуурулушуп, дүйнө жүзүндөгү тең салмакты кармап туруу. Жакшы экен. Көрсөтүүбүздү аяктап баратат да, анан кийин мен интернет маалыматтардан ушу темага байланыштуу бир өтө мага таасир эткен бир маалымат. Корея мамлекетинде бир эл аралык уюм бар экен да. Ошолор жазыптыр, дүйнө адамзатты мындан аркы сыноолор күтүп турат. Ошонун ичинде эгерде үй бүлөгө байланышкан, ушул аял затына байланышкан маселелер жөнүндө үлгү тутар түзүлүш жөнүндө кеп боло турган болсо, анда ал кыргыз элинде бүгүн да бар дептир да. Ошо кыргыз элинин үй бүлө күтүнү
атанын орду, эненин орду, апанын орду, баланын орду деген маселе жөнүндө болуп атат да. Ушул жагынан жалпы дүйнө элдеринин ичинен кыргыздын түзүлүшү, үй бүлө күтүнүү эрежелери бул адамзатка үлгү боло турган түзүлүш катары бааланыптыр да. Корея элинин бир эл аралык уюму тарабынан бул өтө кызыктуу берилген баада. Анан кийин кыргызда мындай сөз бар: эркектин билеги күчтүү, аялдын тилеги күчтүү деп. Эми көрсөтүп аяктап баратканда Каныкей айым сиздин атыңыз да Каныкей болуп атат. Анан калса азыр коомдо кичине бир таажылуу вирус, оору сыркоодо болуп атат. Ошондон сырткары бололу. Бирде кеп болот, ушул оорунун арты бир оомат менен келет деген да тилектер бар. Негизи чындап эле жалпы адамзаттын турмушунда бир чоң өзгөрүүлөр болгону турат окшойт. Ошол аягы жеңиш менен, жакшылык менен болсун. Ошол салтыбызды кармап, эненин тилеги катары бир тилек айтып койбойбузбу көрсөтүүнүн аягында. Рахмат аба. Ушул жанагы дүйнө эли бизди тааный баштаганына биз абдан кубанычтабыз, ыраазыбыз. Ушуга жараша жакында эле биздин Кыргыз улуу теңдиги борборунда бир иш-чара өткөрдүк. Дүйнө жүзүнүн кутун, дүйнө жүзүндөгү тең салмакты туура кармайлы деген ниетте Кыргыз улуу теңдигинин ээсин көрсөттүк. Кыргыз улуу теңдигинин ээси Гүлүп айым, Мамат кызы Гүлүп айым ушул теңдикти, тең салмакты, кутту кармап турууга жоопкерчилик алып, дүйнө элинин астында кыргыз элинин аткара турган, кыргыз элинин көтөрүп кете турган милдет вазифаларына жоопкерчилик алды. Оң канаты менен кабыл алдык. Демек бизди дүйнө эли сиздин сөзүңүз далил болуп атат, тааный баштаптыр. Биз ошого ыраазыбыз. Ушул таажы вирусунун учурунда ар бирибиз сыноодо турабыз. Ар бирибиздин үй бүлөбүздө кеткен катачылыктарды тууралап алганга мүмкүнчүлүк берип атат. Бул да болсо бекер жеринен болгон жок. Өзүңүз айттык, ар бир оорунун артында оомат турат. Ооматыбызды оодар билген элек ошол кайтып келип аткан учур экен. Эми ошого тилегимди айтып коеюн. Анда сиз бүтүрүңүз, сиздин кандай кошумча каалооңуз бар, айтып койсоңуз, анан сиз бүтүрүп койсоңуз. Менин каалоом ушул кыргыз эли өзүбүздүн ордубузга отуруп, каада салт менен аял ордубузга отурсак, эркектер эркек ордубузга, ошол эле учурда бүгүнкү күндө энелердин даражасы көтөрүлсө деген да. Анткени баардык нерсе көбүнчөсү эле аялдар оңолсо турмуш оңолот деп атпайбы? Аял затына туура келет экен. Коом оңолот деп. Адамзаттын тукумун улаганда аял, тарбиянын башаты да аял, аны мээримдүүлүк менен кармап турган да аял. Мен ошону каалаймын. Ошол жерибизде, элибизде тынчтык болуп, ар бир адам өзүнүн ордун табып, бактылуу, таалайлуу жашоосун жарата баштасын деп айтмакчымын. Кабыл болсун, анда тилек айтып коюңуз. Эненин тилеги болсун, Айланайын кыргыз элим. Ушул күнү ар бир кылган ишибиз, ар бир айткан сөзүбүз кыргыз ата, кыргыз энелерибиздин көрсөткөн жолу менен болсун. Сөзүбүздү байкайлы, оозубузду чыккан сөз менен эл жүзүнө, жер жүзүндөгү адамдарга туура багыт көрсөткөн, үлгү болгон элдерден бололу. Кыргыз улуу теңдигинин багыты менен адам ааламдагы табиятын таанып ордун тапсын. Ар бир эненин, ар бир адамдын, эркектин, аялдын, атанын, эненин көкүрөгүндө мээрим ойгонуп, өзүнө болгон күчүнө болгон ишеними орноп, аң сезими өсүп, бийик аң сезимдүү адамдардан болуп, кыргыз эли ааламга жол көрсөтөт, жол баштайт деген тилегибиз ишке ашсын. Ааламдагы ордубуз так болсун, бар бололу, жан дүйнөбүз бай болсун, денибиз сак болсун, ишибиз илгерилеп, жолубуз шыдыр, жолдошубуз кыдыр болсун. Оомен. Рахмат. Эненин тилеги болгондо дагы Каныкей аттуу айымдын айтуусундагы тилек кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мекендештер, Боз үйдөгү баарлашуунун 5-чи чыгарылышын көрдүңүздөр. Бүгүнкү биз эне үйдүн куту деген теманы талкууладык. Көрсөтүүгө Сейитказиева Каныкей, Нарыбаева Асылжан катышты. Экөө тең Кыргыз улуу теңдиги аттуу борбордун кызматкерлери, мүчөлөрү болду. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан сиздерге айта кетели, мындан ары
ушул боз үйдөгү баарлашуу 3 жана 6 күндөрү эфирге чыгып жатат саат 9-та. 3 күнү ушул айымдар темасына өзүңөр айтпадыңыздар, ушул маселени көбүрөөк чагылдырып ордуна алып келсек, коомдогу көптөгөн көйгөйлөр ордуна келет дегенге мен да макулмун. Ошондуктан бир 7 санын катары менен энелер темасына, айымдар темасына арнап, ушул 3 күндү айымдарга арнаган жатабыз дагы. Ал эми ишемби күндү жалпы улуттук мамлекеттик маселелерге арнайбыз. Эмки ишемби күнү экономика деген тема талкууга алынат. Көрсөтүүгө коомдук ишмер, бизнесмен, ишкер Аскар Маткабулович Салымбеков катышмакчы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүү соңуна чыкты. Түнүңүздөр бейпил болсун, жакшылыктарда жолугалы, орус ыркоодон сырткары болуңуздар.